настройка кармап алып келип берет да атканда. Жеп салбай, ташып көрсө. Үйрөтүш керек да, Көтөрүп келип берет. Муну бу бойдон салса жеп салат го дейт. Үйрөтүп элек азыр. Сапалаңыш өзү үйрөтүп, охотник кишилер өзүлөрү үйрөтүп алат го дейт. Дратхар, Дратхар. Охотниктер ал. Что? Бел шол жерде да башка. Бир эле кетти да. Ретке окшойт. Ретке да булар. Бүгүн бир эле кийген го. Бүгүн келди да бирок ал смешанный экен, таза эмес. Мындай эле гармошканы аралашмаган. Таза керек болсо кактан тасалап. Кактан тасалап. Тага базар барбы? Жок, ит базары ушундай эле да. Анан могу старикка чекке бирок ал ретке чыккан. Сизде бар башкалар? Жок, азыр атасы менен элеси бар, көлдө. Ошолордон күчүк алсак болобу? Болот да. Ошо эсти үйдөн деле күчүгүнө сатам десеңиз, номериңизди айтып кетпейсизби? Мен могу на днях субботага чейин учтеде Москвага. Москвага кетесизби? Ошончун бул сынок сатып ийип аткам да. Энеси врачкамда өзгөдө иштейт да. Атасы болсо орус охотник. Бостерде. Бу дагы кайсы жактан келген? Бияк Кыргызстан. Көлдө. Кыргызстанда үйүм бар да, ошо үйгө алып келген да. Аз кайсы? Эшек. Чоң болгондо кандай болот? Ашып кетсе мынчалык эле чоңойт. Неге охотага жакшы? Ушунткенде негизи пернатыйларга өзгөчө. Өзгөчө ошо кыргыз кекилик охотниктер көп ушундай иттер менен жүрөт да. Күйме сатылашын. Qancha yoshda? Akajon. Qanchagacha yashaydi? Bunu alacağız. Bu kırmızı ötür, kazak kırmızı ötür. Narpay koyuyor. Dürt olanı. Öyle bir tuğan. Erkek mi kötü? Yok, bunu açıyor. Албай о, ушунда кыргыздардын парада сокко. Türkmenski, bunu Kırgız'dan. Kırgız'dan dövtürü. Kırgız dövtürü. Kırgız tağanda kotan, Kırgız dövtürü kotan, şular kotan. Жетайлыктары келди. Kazak kırmızı dövtürü. Мынау канча жашта? Чоң. Эркек бул башы эркек. Канча баз? 20 dedim mi? 20. Kırgız çiftler götürüşüpmüş. Koroga baylap kalsam hiç kim girmeydi. Doğrudan. Bak çisterçerke özüne bilinet eкен да бул. Onu нар четтеги эмес, ал башкачараак калды. Аралашма. Үйдө короолчу болом дегендерге арзан берем да. Башка иттин баласы ошондо. Энеси тазагандык, атасы кандек күйсү келгенде уруп койгон да. Эми үйгө жана үйрүп чыкканга
немецкий 10 деп атам. Алам десең кечки базар сүйлөшөбүз 2 ай. Документтер бар. Психикасы туруктуу болобу? Ашыркылардын. Эми ошону айтып атпаймынбы, баарын уктап билиш үчүн мен сага асмандын башында эле айтышым мүмкүн. Бирок сен ишенбейсиң да турабы? Сен ошону далилдеш керек, билиш керек. Google'га кирсең, стандарт немецкий овчарки деп көрсөң, ошол бүт баарын сага жазылат. 387 официальный порода болсо, 3-орунда турат акылдуулук боюнча. Кантип пайда болгон, ким аны чыгарган, өңдөрү кандай болот. Мисалы үчүн менден сурасаң, өкөз эртең менен 8-те баштап, кечинде 12-де чынында айтып берем, ошону айтасың да, мен кеттим, чарчадым деп, дагы эле айтып бере берем сага. Немецкий овчарка. Биздин чын наука экен да. Кинология деген кинослогос деген, наука о собаках. Анан ар бир породаны мындай жок да, тигил жаман, бул жаман деп. Орустар деле айтат го, не бывает плохой нации деп. Ошондой эле ар бир порода, ар бир өзүнүн любители бар. Ошондо деле бөлүнөт булар. Пастуший деп бөлүнөт, декоративный бөлүнөт, сторожевой деп бөлүнөт, служебный деп бөлүнөт. Акылдуулук боюнча да эметилген. Масса да. Овчаркалар 3-орунда турабы акылдуулук бойдо? 1-орundачы. Пудель. Карышкылар умныраак болсо эле иттеден. Любой иттин канында кашкылар. Атан заманынан бери келгенде, бирок эң жакын это хаскилер. Кашкылар. Канча жыл болду күчкөн? 10 отам 2 ай. Кечки базар сүйлөшөбүз. Эркес ургач кайсысы керек? Документтери бар. Таза овчаркадамы? Чистый. Тазаган, атасы да энеси да өзүнүн мойнунда. Светлый немец ол. Документтери бар. Дрессировка десеңер кийин скидкасы менен көп берем, өзүм дрессировка кылам. Немелерге мисалы таможнядан кетип калса болот да. Солдаттарга. Эми айтат мен, бул служебная разыскная собака. Мисалы үчүн охрана здания, это сторожевая. Наркотикке үйрөткөн Мисалы, ошол күчүктү алып туруп үйрөтсө болобу? Мисалы, болуп, эмне болду? кандай кечимеси менен биз же Эмне кылганы? Мисалы, солдаттар кандай наркотик издеш үчүн Наркотик ал совсем бөлөк. Анын структурасы айтат экен досум, ал целый наука. Аны үчүн бир күндө кетпейт, бир айда кетпейт. Минимум 5-6 айга кетет. От простого к сложному доходит. Сен дрессировка кылып, сидеть, стоять, лежать, общий курс дрессировки, окууда доходит. Анысы жок, сен башка үйрөтө албайсың. Апортировочный болуш керек. Ойнойт, заблуждение кылат элдер. Айтат, наркотик истеген иттер наркотикти берет деп. Наркотик берип койсоң, эртесин туруп кетип өлүп калат. Өзүнүн секрети бар. Мен өзүм 5 жыл кинолог болуп иштегем. Наркотикти да үйрөткөм, кишинин изин да үйрөткөм, автоматтын огун, динамит, граната, минага чейин үйрөтөсүң. Ал целый Ой, жаңын эле ачты. Бул Автоштун кызы. Чемпион молодежкан. Хозяин Абдулла аты. Экинчиси Кавказ. Балдар анттай булар. Балары 10 миң сомдон. Сиз менен 10 миң сомдон балары. байланыша алабы эмне болсо? Телефонумду алып беремиз. Мына телефондон да жазалы. Так, телефон 0705 14 22 22. 0705 14 22 22.